Assalamu alaikum, хорозоңуздар кабыл болсун. Жолдошум кет жакта иштейт. Эжем жездеме кошулуп даватка чыкса болобу, жол берип койсоңуз деп көрүүчү суроо калтырган. Алейкум салам. Эжем жездеме кошулуп даватка чыкса дегенде, ери катын даватка чыкса болобу деп атат. Же балким эжем чоң эжемдин күйөөсү менен жездеси менен даватка чыкса болобу деп атат. Эки тең вариантта даватка чыкса болот. Анткени жездеси деле эжесинин никесинде болгондугу үчүн убактылуу жанакы махрам болот дагы, аны менен чыкса дагы болот. Же болбосо өзүнүн күйөөсү менен даватка чыкса дагы болот. Эки максатта берген болсоңуз деле болот чыкса. Аллах кабыл кылсын. Минуттарда байланышка чыккан көрүүчүбүздү кабыл алып көрөбүз. Урматтуу угарман, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Урматтуу көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Байланыштасыз десем, алыстап кетип, кийинки суроолорго өтө берелик. Саламатсыздарбы? Мен жакын деле бирөөгө донор болуп кан алдырган болчумун. Ошондо оозумду бир күн ачып алдым. Мен бир күн гана кармап беремби же 60 күн орозо кармашым керекпи дейт. Эгер ошол күн бир күн орозо оозун ачып алган экен. Ачып алганда эртеден эле мен бүгүн кан тапшырам деп орозду тутпай койгон болсо бир күн эле тутат. Анан тутуп алып абетте барып ачып берген болсо анда 60 күн кафарат, бир күн казасы 61 күн тутуп берет. Эгер мен бүгүн кан тапшырам жанагы кыйналгандарга деп туруп эртеден баштап эле ниет кылбай койгон болсоңуз, анда бир эле күн тутуп бересиз кийин. Агар тутуп туруп абетке барганда бүгүн кан тапшырып коеюн, оозумду ачып деген болуп суу ичип берген болсоңуз, анда эрте менен туруп тамак жеп туруп ниет кылып туруп ачкан болсоңуз, анда 61 күн. Жөн эле эртеге мен тутпаймын, анткени кан тапшырам деген болсоңуз, анда бир эле күн. Биз болсо кийинки көрүүчүбүздү кабыл алып көрөбүз. Алло, саламатсызбы? Түз эфирдесиз, кош келиңиз. Зекет боюнча кантип бериш керек, анан катылып турган акчанын канча процентин бериш керек дейт. Негизги муктаждыктан ашкан 40тан бири. Бул процент менен алганда 2,5%. Мына ошол 2,5%, мына ошол ыйык Рамазан айы чыкканга чейин берип, мына ошол зекеттен, садака фитрден баарынан арылганыбыз жакшы. Анткени мына ошол 1 жылдык зекеттин акысы, садака фитр акыркы күндөрдө аз важип болуп турат, орозо аяктап. Мына ошол садака фитрдин акысы булар бардыгы мына ошол Рамазандын кабыл болуусуна себеп боло турган амалдар. 30 күндүк орозобуз бул илинип турат экен, качан пенде ошол акчасынан зекетин, садака фитрин чыгарат деп. Садака фитрибизди, зекетибизди бергенден кийин гана Аллах Таала биздин 30 күндүк ибадатыбызды кабыл кылат экен. Мына ошол акчаңызды процент менен 2,5%-ини бересиз. Бергенде ошол чыныгы муктаждарга, өзүңүз тааныган бирөөгө бергениңиз жакшы. Анан же болбосом бүгүнкү күндө эң жакшысы мына ошол баткенде жабыркап, үйсүз калган, жайсыз калган, кийимсиз калган, малсыз калган бир туугандарга берген болсоңуз, мына зекет чыныгы муктаждардын ордун тапкан болот. Анан зекет берүүдө обязательно өзүнүн округуна, өзүнүн айылына, шаарына берсин деген маселе жок. Ким муктаж болсо ошолорго бергенибиз эң жакшысы. Зекеттин эң сооптуусу ошол чыныгы муктаждарды таап бергенибиз. Рахмат. Кийинки байланышка чыккан көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз, урматтуу көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Сурооңуз болсо узатыңыз. Байланышканыңызга рахмат айтабыз. Кийинки көрүүчүлөрүбүзгө биз линиябызды бош калтырабыз. 0222 88 1 88 0 сандарына байланышка чыксаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Түнкү саат 12ден кийин ниет кылып ооз бекитип жатса болобу дейт. Болот. Түнкү саат 12 эмес, мына азырдан баштап ниет, шамдан баштап ниет кылсаңыз болот. Шамдан баштап эртең пешинге чейин ниет кылсаңыз боло берет. Эрте менен азыр эле ниет кылып койдуңуз, мен саарлыкка турбайм, чарчадым деп, эртең орозо тутам деп ниет кылып жатканда ниет кылып койсоңуз деле ниетке өтө берет. Же болбосом саарлык жейм деп эле жаттыңыз, турсаңыз саат 10 болуптур. Ошондо деле туруп мен орозомун деп койгон болсоңуз, анда ошол орозо ниетин өтүп кете берет. Ошол 11ге чейин ниет кылсаңыз боло берет. Ассаламу алейкум. Убакыт болбосо бешим намазынын кайсы убакка чейин окуса болот? Алдын ала рахмат, жооп берип койсоңуз дейт. Пешин убактысы боюнча мына ошол мазхабта эки түрдүү пикир бар. Ошол адам өзүнүн ар бир нерсенин көлөкөсү бир эсе болгонго чейин, эки эсе болгонго чейин деген. Мына ошол эң туурасы мына ошол жанакы асыр убактысынан мурдаракка чейин эгер кечигип калган болсоңуз, макручулук менен окуганыңыз дурус. Асырдан мурдараак окуп жетишип калган болсоңуз жарай берет. Бул эми ошол бир сапарда болуп, кээ бир себептер менен кечигип калса, болбосом ошол эме пешин азан айтылгандан кийин окуганыңыз ошол эң сооптуу маалы. Кийинки көрүүчүбүздүн суроосуна угабыз. Саламатсызбы? Рахмат, бирге болсун сизге дагы. Келиңиз, сизди угатабыз. Айта бериңиз.
Зекет берсем болобу дейт. Зекет бул зекет садака фитир балаңдын баласы небереңе ылдый тарапка кетпейт, өзүңдөн тараган. Анан атаңа, чоң атаңа өйдө тарапка да кетпейт. Жанына кете берет. Бир тууганыңа, Асан Үсөнгө берсе болот. Патма Зурага берсе болот. Сиз да ошол көсөтүп кеткен карындашыңызга берген болсоңуз, эң сооптуусу ушул. Биринчиде бул зекеттен кутуласыз, экинчи туугандык мамилени оңдойсуз, үчүнчү жана биз жогоруда айтып өткөн өзүңүз тааныган бирөөдүн жүрөгүнө кубаныч тартуулап, эң Кудайга сүйкүмдүү болгон адамдардын катарына кошуласыз. Аллах Таала кабыл кылсын. Сизге окшоп адамдар бир тууганынан кабар алып, бир тууганына жардам берген инсандардын катарын толуктап жүрө бериңиз. Ушундай инсандар мамлекетибизде, элибизде көп болсун. Жараткан Аллах Таала туугандар менен бардыгыбызды ынтымак кылсын. Ассаламу алейкум. Сапарда келатып, чыдабай түштү, оозумду ачып салдым. Бир күн карыз боломбу, кандай болот дейт. Сапарда келатып, оозумду ачып бердим. Бир күн карыз боломбу. Сапар дегенде ошол сапар масафа аралыкты басып өткөнбү, басып өткөн эмес. Жолдо жүргөндө, узак сапарга чыкканда. Эгер сапарда болуп туруп ачкан болсоңуз, анда бул Аллах Таала уруксат берген бир күн казасын кармап бересиз. Ал эми үйдө болуп туруп ачып жүргөн болсоң, анда мен жана жогоруда айткандай 60 күнгө казып тутуп бересиз. Кийинки байланыштагы көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айтыңыз. Аллах кабыл кылсын. Рахмат сурооңузга. Баламдын колу канап кетти, ошого ооз бузулбайбы дейт. Бузулбайт. Даарат бузулат, бул нерселерге орозо бузулбайт. Орозо бир нерсе киргенде бузулат. Киргенде дагы мына ошол эмне? Жанагы шариятыбызда манфаз деп коет, негизги жолдор аркылуу киргенде, ооздон, мурундан, кулактан, ушул органдардан киргенде, анан кийин үкөл алганда, же башка болгондо, же териден киргенде ооз ачылбайт. Кезектеги замандашыбыздын суроосун каалаганда, саламатсызбы? Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Эң көйгөйлүү, эң күнүбүздөгү мыкты суроону бердиңиз десек болот. Балким мына ошол жакшы суроого бир белек бере турган болгондо сизге берсем керек эле. Садака фитир боюнча мечитке сөзсүз бериш керекпи, же болбосо башка жака берсек дагы болобу дейт. Садака фитир бул кедей кембагалдардын акысы. Бул мына ошол жана биринчи сизден мурдакы угарманыбыз суроо бергендей, кедей карындашыңыз, тууганыңыз болсо, ошонун акысы ошого бериңиз. Биз мечит медресени жылыткан эмес, биз адамдардын жүрөгүн жылытканга буйрулганбыз. Биз адамдарга кубаныч тартуулаганга, адамдардын жүрөгүн жаркыратканга милдеттүүбүз. Мечиттерди жаркыратканга эмес. Ошондуктан кээде мечитке жардам башка бул туура эмес нерсе. Балким мечит муктаж болсо башка ошол жерде намаз окугандар берсин. Бирок садака фитир бул муктаждардыкы, муктаждардын ичинен дагы өзүңүз тааныган муктаждардыкы. Балким бүгүнкү күндө биз экөөбүз муктаж деп санаган адам бүгүн баткенде жанакы үйсүз калгандарга караганда муктажыраак эместир. Бүгүн мен ойлоймун, эң муктаждар мына ошол үйүнөн ажыраган, малынан ажырагандар. Мына ошол балким биз кээде ушуну сен да туура түшүнөлү. Жанакы үйүнөн ажыра деп үй салып берип атабыз, малынан ажыра деп мал алып берип атабыз. Бирок ошол эле учурда атасынан ажыраганга, баласынан ажыраганга эмне кылып атабыз? Келиңиздер жанакында бир жакшылыктын бардыгын бир балким бир канчалык бир деңгээлде бир акчага, моралдык нерсеге байлабастан, балким ал өткөнгө эмне керек? Ошол өткөндөрдүн акысын унутпастан бир көбүрөөк дуа кылсак, анан тирүүлөр эми бул өлбөгөн жанга күз келет, кыш келет деп булар Кудай буйрса мына мындай биздей берешен кайырдуу элде алар көчөдө калбайт, аларга жардам беребиз. Садака фитирди ошолорго которуңуздар. Ал эми өткөндөрдү дагы унутуп койбостон, балким ошолорго да бир дуада бекем болсок, ушул эң негизги мен айтайын деген маселе. Дагы бир көрөрманыбыз суроо берем деген, саламатсызбы? Алейкум ассалам. Сурооңузду кечиресиздер. Алла бактын ачсын. 3 баласы бар. Ооба. Түшүндүм сурооңузду. Башка сурооңуз жокпу? Ооба, өзүңүздүн балдарыңызга бересиз, анан карындашымдын балдарына да берем деп атасыз. Өзүмдүн балдарыма кошуп, карындашымдын балдарымдыкын да мен берсем болобу деген сурооду берип атасыз. Оппа. Түшүндүм сизди.
Башка сурооңуз жокпу? Болду, анда кулак салыңыз. Садака питир, туура түшүнөлү. Садака питирдин бизде жанакы өлчөмү аз болгондугу үчүн ошол жанакы бай дагы кедей дагы берип үйрөнүп калган. Балким бул ыйык Рамазан айында бир сооп табалы деп үйрөнүп калганбыз. Өзү негизинде садака питир мына ошол биз молдолор адатта бер ар бир жандан бериш керек, андай мындай деп кээ бирөөлөр даже катып айтып, боюндагы балага да бересиң дейт. Садака питир бул негизи зекет фарз болгон адамдарга фарз. Карапайым адамдар бербейт. Айылда менин бир инвалид кошунам бар, ал деле садака питир берет да. Садака питир бул зекет фарз болгон, мына ошол 40тан ашык кою бар болгон. Же болбосом, мына ошол 85 грамм алтыны бар болуп, ал чыныгы муктаждан ашып турган адамдарга милдет. Ошол адамдар зекет бериш керек. 40 кою бар адам 1 кой бериш керек. Ошол адам орозодо садака питир бериш керек. Сиздин карындашыңыз сыяктуу балдарын өзү баккан энелер, же болбосом сиздин карындашыңыз эмес, керек болсо мага деле садака питир милдет эмес. Мен деле мисалы үчүн мындай бир өтө бир бай адамдардын катарын толуктабаймын, зекет берген. Ал сиздин карындашыңызга жөн эле садака питир милдет эмес, бирок берем деген болсоңуз, ал бергениңиз жакшы. Анан бергенде кайра ошол карындашыма берсем болобу деген маселеңиз боюнча жогоруда жооп бердим. Ооба, карындашыңызга бергениңиз эң сооптуу болот. Кийинки чалуу бар, бизде саламатсызбы? Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Сурооңузду узатыңыз. Рахмат, Аллах кабыл кылсын өзүңүздүкүн да. Allah. Ne kılam deydi? Zikir çabuk oturuyorum deydi. Maşallah, maşallah. 65'e çıkıpsız. Allah ömrünüzge bereke versin. Peygamber yaştan açıpsız. Allah Teala bir baktılığı, qarılık versin. Жараткан Аллах Таала туткан орозоңузду кабыл кылсын. Мына ошол карадым дебестен тутуп атыпсыз. Мына ошол азыр озачардан мурда бул эң дуалар кабыл болгон Кудай пенделерине карап ким сурайт экен сураганын берейин деген учурлар, дуалар кайтарылбай турган, Алла менен пенденин ортосундагы тосмолор ачылган учур. Бул учурларда Кудайды зикир кылып, Кудайды эстеп, Кудайды субханалла алхамдулилlah арулап, анан ооз ачкан инсандардын орозосу бул эң мукаммал, эң толук. Балким эртең кыяматта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозо туткандар Райян деген эшиктен кирет дейт. Мына ошол Райян деген эшиктен алгачкылардан болуп урматтуу атам. Сиз киресиз, Аллах өмүрүңүзгө береке берсин. Кийинки суроо WhatsApp'тан келген. Саламатсызбы? Шам намазында тилек тиленип Кур'ан окуса болобу? Шам намазында тилек тиленбейт, Кур'ан окубайт дейт. Биз сурабы деген. Рахмат, биз ошол Орто Азия ошого калыптанып калганбыз. Анткени шам намазынын убактысы өтө аз болгон, тар болгондугу үчүн шамдан кийин зикир кылып, Кур'ан окуп, анан дуа кылып шашпай чыксак, сыртта бизди карап турган дин душмандары, капырлар, башкача айтканда эмне? Булар куфтан менен шамды бир эле учурда окуп калыптыр. Шам болгону качан эле? Эми булар шам окуп чыкты деп бир жаман күмөн кылбасын деп, шамдагы Кур'ан окууду биздин Орто Азия алымдары алып салган. Ошол шамда Кур'ан окулунбайт. Мисалы үчүн пешинде асырда окулган Кур'ан же куфтанда окулган Кур'ан. Мына ошол бизде адат болуп эле калган. Эгер сиз окуйм деген болсоңуз, ошол шамдан баштап куфтанга чейин Кур'ан окуп дуа кылган болсоңуз деле боло берет. 24 саат Кур'ан окуп дуа кылсаңыз деле боло берет. Аны эч ким тыйган жери жок. Ошол биздин Орто Азияда ошол эмне шамдан кийин Кур'ан окуу, ошол жанакы шам убактысы тар болгондугу үчүн окулбай калган. Болбосом бул окулбай калгандагысы тыюу салынган деген сөз эмес, окуса боло берет. Дагы бир суроо берем деген көрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Урматтуу көрөрман, сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду узатыңыз, биз сизди угуп атабыз. Байланыш албай калдык. Ассаламу алейкум. Мен 15 күндөй орозо кармап, азыр оозумду ачып алдым. Бирок каным аз болуп, башым айланып ачып алгам. Эми кандай болот? Мен 15 күн кармаймбы же 60 күндүк орозону кармап беришим керекпи деген. Ден соолукка байланыштуу ачып алган экен. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда сизге уруксат берген. Фаман кана минкум маридан ау аля сафарин. Силердин араңардан ким сапарда болсо же оорулуу болсо, алар тутпайт дагы, алар кийин башка күндөрү. Ден соолугуңуз мыкты болгондо тутуп бересиз. Эгер ден соолугуңуз мыкты болбосо, карыган куракка жетип, ушул боюнча эми айыкпастан өлө тургандар деле бар да, эми катуу орой тийбесин. Аллах шифа берсин, сиз айыгып кеттиңиз. Бирок аксакалдар бар. Мен эми кантип тутам, балам быйыл орозо тута албай калдым. Анан жашын карасаң уже 85ке чыккан. Эми ал киши айыкпайт, эми орозо тута албай өтөт. Ошолор кандай кылат десе, ошолор тута албай калган күндөрүнө күнүнө бирден адамга сааргы кечки тамак берет.
сааргы кечки тамак берет. Мисалы үчүн ушул бизге суроо берген угарманыбыз деле эгер ошо 85 чыгып карып калган киши боло турган болсо, анда бул деле эмне кылат? Же өмүр бою орозо тута албай турган оору менен ооруган болсо, сиз дагы ошол эмне орозонун канча күнүн тута албай калсаңыз, ошончо күнгө ошончо адамды тойгозуп коесуз. Бир күнүнө бир адамды тойгозуп коесуз. Ошол. Эми бул эгер түшүнүктүүрөөк болсун деп акча менен айта турган болсоңуз, завтрагына 150 сом, кечки тамагына 150 сом, 300 сом, күнүнө 300 сомдон төлөсөңүз кутуласыз 15 күнгө. Кийинки көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Угуп атабыз. Угуп атабыз, айтыңыз ага. Кызыл Кыядан. Түшүндүм аксакал. Түшүндүм. Ушул суроо? Түшүнүктүү. Түшүндүм. Түшүнүктүү суроо. Ооба. Суроолорго жооп бергенде ошол туура кабыл алыңыздар. Мен жана башында өзүмдү кененирээк тааныштырбапмын. Маркум Раматылык ошол Чубак ажыбызда окуганмын. Бул маселелер боюнча Кудайга шүгүр маалыматым бир алды болбосо дагы орто. Сиз айткан сурооңуздун жообун так билем, бирок сизге жагабы жакпайбы аны билбейм. Сизге жакса жакпаса дагы бул шарият боюнча айтамын. Ал мазарды коргоого садака фитир өтпөйт. Бул биринчиден. Экинчиден мен жана айтып өттүм, мечитке берүүгө милдеттүү эмеспиз. Эгер ошол мечитке биз эмне үчүн сурайбыз? Мечитке сураганда ошол мечиттин имамы биз молдолорду адамдар, мечиттин имамын адамдар, карапайым элдер жанакы бир атасындай эле көрөт. Ажырашып кетсе деле, күйөөсү сөксө деле, балдары ач калса деле бизге келет, такалат. Мен өзүм деле ош шаарында имаммын, дамылам мындай болуп атат, анан күйөөм тигинтти, кайнем мынтти деп эле келе берет. Анан мен анын же атасы эмесмин, же башкасы эмесмин, бирок адамдар биз молдолорду ушинтип атасындай көрүп эле арманын айта берген учурлар көп кездешет. Ошондуктан молдолорго садака фитирди бер, мечитке бер деген ошол молдо ошол ыйлап келгендерге берет, чыргы муктаждарга берет деген мааниде ошол мечитке чогултабыз садака фитирди. Бул жакшыраак. Сизге караганда балким ошол айылдын имамы муктаждарды көбүрөөк жакшыраак билгендиги үчүн имамдарга бер дейбиз. Анан мазарга ошол акчаны иштесек болобу болбойбу маселе боюнча болбойт. Ал мазардагыларды коргогонго милдеттүү эмеспиз. Аларды биз 10 катар пескоблок урсак деле, таш дубал менен тоссок деле аларга пайда зыян жетпейт. Ошол бар заборун алып таштап деле башка жака иштесеңиздер аны эч ким сизди тыйбайт. Анан ошончо эле кооздоп коелу башка кыял өрүктөргө урмат дей турган болсоңор, анда ошол садака фитирден тышкары. Эми садака фитир бул өтө бир жанакындай бир аз сумма, анан жылына бир жолу чыгарыла турган сумма. Анан именно ушуну ошол жанагы өзүңүз айткандай бир 42 бир колхоздун мазарына ушул бир жылда бир келе турган садака фитирди тууралабастан бир башка акча менен кыла бериңиздер. Садака фитир мына ошол чыныгы муктаждарга келсин. Мен жана айттым, биз садака фитир бул мечиттики, мазардык эмес, бул чыныгы муктаждардыкы, бул адамдардыкы, тирүүлөрдүкү. Өлгөндөр, ал өлгөндөр биздин садака фитирибизге, зекетибизге муктаж эмес. Аларга биз Куран окуп дуа кылабыз. Ал жерде биз 10 катар пескоблок менен тоссок деле Аллах Тааланын азабынан кутулуп да калбайт. Ошол эле учурда жыргал бейишине кирип дагы кетпейт. Изамата ибн Адам инката амалуху. Эгер адам баласы өлгөн болсо анын сообу токтоду. Мына ошого чейин кандай кылган болсо ошол жазасын же сыйлыгын көрө берет.
Биздин убактыбыз да кайта баратат. Эми соңку суроолорду мен жаңырта кетейин. Ассалому алейкум. Узак жолго чыкканда касыр намаз кандай окулат? Алдан ала рахмат, жооп бүтүн деген көрүшүбүз. Касыр намаз 2 рекет окулат, ошол пешин, асыр, куфтан. Калган намаздар өз учурунда окулат. Өз багымда ошондой, шам ошондой окулат. Пешиндин фарзын 2 рекет окуйсуз, асырдын фарзын 2 рекет окуйсуз. Анан куфтандын фарзын 2 рекет окуйсуз. Витир важип, анан пешиндин сүннөттөрү бардыгы өз учурунда окулат. Биз сөзүбүздү жыйынтыктайбыз. Сизден эми жыйынтыктоочу акыркы сөз болсун. Убактыбыз аяктап калды. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun aleyhi ve elhamdülillahi rabbil alamin. Жыйыктыктар алдында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ооза чаргысы астындагы Аллах Таала дуаларды кайтарбайт дейт. Бир элибизге бир бата дуа кылып жыйынтыктасак, Аллах Таала өзүнүн мээримдүү, кечиримдүү, урайымдуу затсын өзүңдөн жалбарып суранарыбыз мына ошол ыйык Рамазан айында акыркы 10 күндүктө өзгөчө мына 1000 айдан артык болгон кадыр кечелеринде туруп өзүңдөн жалбарып суранарыбыз. Аллахым, мына ошол жалпы өткөндөрдү рахматыңа ал. Жалпы өткөндөрдүн арасында кече бапке баткен коогалаңында өтүп кеткен мусулман бир туугандарыбызды рахматыңа ал. Жараткан Аллах Таала өзүңдөн башкага жалпыбызды муктаж кылба. Дүйнө акыреттин жакшылыгын насип эт, дүйнө акыреттин жамандыгынан сакта. Аллахым, сен кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң. Бизди кечиргин, оразаларыбызды кабыл кылгын, оразанын урматында кылган ибадаттарыбыздын урматында өзүң рахматың менен, мээримиң менен бардыгыбызды кыяматта бейишиңден орун берген. Ва саллаллаху таала аля хайри Мухаммад ва алейхи ва сахби ажмаин. Би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Оразаңыздар кабыл болсун. Саламатта калыңыздар.